Salam ayтканда кээ бир адамдар жөн эле салам деп коюшат, же привет деп коет, же болбосо ушуга окшогон башка бир нерсе, же здравствуйте деп айтырушуга окшогон нерселерди айтышат. Булар андай болбош керек. Бул саламдын өзүнүн берекетин жоготуп коет. Адам учурашканда дагы ассаламу алейкум деп учурашып коштошкондо дагы ассаламу алейкум деп коштошот. Мен бар боломбу сенин жаныңда, жок боломбу дайыма мен тараптан сага тынчтык гана келип турат деген маселе. Пайгамбарыбыз айтат: үй бүлөлөрүңөргө салам менен киргиле, ошондо силерге жана үй бүлөңөрдүн мүчөлөрүнө береке болот дейт. Бизде көбүнчө эркек аял бири-бирине салам айтпайт. Аялы күйөөсү салам айтуу деген адат болбой калган. Жок, андай эмес. Үйгө киргенде аялың, энең, атаң бардыгына салам айтыш керек. Биздикилер саламды чоочун бирөөгө айтыш керек дагы, анан жакындарга салам айтыштын кереги жок. Биз дайыма эле биргебиз дегенде мамиле кылат. Ошон үчүн үйлөрдө береке кетип калат.